Нурсейит. Оригинал командасы аты жөнүм Жанарбеков Нурсейит. Заман өнүктү, технология өнүктү. Кыргызстанда машиналардын саны түрү аябай көбөйүп кетти. Ошондуктан мен калыстар тобун мен ар түрдүү машиналарга окшоштурдум. Алгач Самира эже мен сизди гонкага катышкан кып-кызыл Феррариге окшоштурдум. Себеби ар 2 саат сайын дөңгөлөктөрүн алмаштырып турат. Ал эми Рысбек байке, мен сизди зилге окшоштурдум. Зилди баарыбыз билебиз, бул Союздун машинасы. Тыгылбайт, бузулбайт, эч нерсе болбойт. Бир эле жери бул өчүп калгандан кийин мондай Г формасындагы ручкасын тумшугуна тыгып, турамай сайын жүрбөйт экен. Ал эми Имамидин байке, сиз ага күлбөңүз. Анткени мен сизди портерге окшоштурдум. Портерди баардыгыбыз билебиз, бул строй материалдан башка эч нерсе ташый албайт. Ал эми Эрбек байке, мен сизди Кыргызстандын вертолетуна окшоштурдум. Уча албайт, ордунда тура берет. Анан бир окшош жери экөө тең Кыргызстанда жападан жалгызар экен. Калыстар тобунан сырткары мен ар областтын кыздарын ар түрдүү машиналарга окшоштурдум. Мисалы Бишкек шаарынын кыздарын мен өзгөчө Хаммер үлгүсүндөгү машинага окшоштурдум. Хаммерди бардыгыбыз билебиз, бул кымбат баалуу, абройлуу машина. Бирок бир эле жери бул көбүрөөк иш коет. Ал эми Ысык көлдүн кыздарын мен лимузинге окшоштурдум. Лимузинге чыксаң эле башың айланат. Ичкерирээк кирсең күлкүң келип кетет. Кызда көчөсүндөгү кыздарды BMW окшоштурдум да. BMW бул король трасс экен. Ал эми Таластын кыздарын мен деп жүргөн тракторго окшоштурдум. Бүгүн оюнга кирип келсем, бир таластык кыз эки кызды кармап алып тырыштырып аткан экен. Ошондон кийин мен аларды гаилердин машинасына окшоштуруп калдым. Себеби көтең тырыштыра беришет. Ал эми Баткендин кыздары, мен силерди Lamborghini'ге окшоштурам. Lexus колчо отуруп, как будто Lamborghini жанынан көргөндөй, а? Onun жанынан мен дагы көрө элекмин, жөн эле окшоштуруп койдум. Ал эми өзүбүздүн Ош шаарынын кыздарын мен Honda Fit'ке окшоштурам да. Кыргызстандын бардык аймактарында кеңири тараган. Булардын эң сонун, эң жакшы жери булардын расходу аз болот экен да. Ошондой Кыргыздын машиналарына көз артып, суктанып, уурдап кеткен мамлекеттер бар. Ошондуктан мен Кыргыздын жалындаган жигиттерине кайрылам. Урматтуу Кыргыздын жигиттери, биз эсибиз болсо, ошол машиналарга сигнализация болойлу. Оригинал командасы, чоң рахмат. Колчоголор, оригинал командасы. Нурсейит, азыр сизге суроону Кубанычбек берет. Кубанычбек, кайсыл бир суроо капитаны катары, жетекчи катары берип алыңыз, келиңиз. Тамаша 10 сезонунун кубогун алганда эмне кыласыңар? Кубогун алсак эмне кылабызбы, же алганга эмне кыла аласыңар дейби? Жок. Кандай? Алып эмне кыласың? Алып эмне кыласыңар? Кубогун алып эмне кыласыңар? Биз бая эле айттык го, биз кубок үчүн эмес, биз ушу күйөрмандардын татыктуу бир колдоосу үчүн ойнойбуз. Рахмат. Нурсейит, рахмат, анда кубокты калган 4 команда атсалышсын. Сизерге ыраазы. Чогултуй келди. Так, улантабыз. Анда эмесе кийинки National командасы, ал эми сага суроону Нурсейит сен бересиң. Даярданып тур. Бекке. Бек, Колчоголор National курамасы. National бул улуттук команда, а мен болсо ар улутка окшошом. Мисалы, швейцар болуп кредитти ойлоп табам, а кыргыз болуп кредит менен кредит жабам. Түрк болуп чоң имарат куруп салам, кыргыз болуп үйлөнүп анан дүйүн жасалам. Итальянец болуп модный кийим ойлоп табам, кыргыз болуп самопашевтен тигип алам. Кыргыз болуп грек болуп күрөштү ойлоп табам, кыргыз болуп корбокту көтөрүп чыгам. Немис болуп Mercedes BMW чыгарам, кыргыз болуп маршруткадан уялам. Кытай болуп плоскогубцы чыгарам, кыргыз болуп $600 сатып алам.
сатам, кыргыз болуп аны да $600 алам. Туңан болуп кышы жайы талаада оокат кылам, кыргыз болуп 9000 көчөт алам. Албетте мунун баары тамаша, айта турган сөзү мындай соңунда. Айта берсең түгөнбөгөн, улуттар көп жүздөгөн. Кыргыз деп келген дүйнөдөн, кыргыз деп кетем дүйнөдөн. Колчолар бекем. Нурсейит суроңузду. Раз. Эргөч. Нече командасын суроо? Эмне үчүн ак тооктагы, кара тооктагы, сары тооктагы бирдей ак жумуртка туат? 30 секунд өчүрүү болду. Даруле жооп берет бизде. Балким Куростон сурап көрөсүң я. Рахмат. Кеттик улантабыз. 3-чү Вашингтон командасы. Алиев, Алмаз. Колчалар Алмебек, сиз суроо менен даярданып туруңуз. Спасибо. Биздин капитандык темабыз мен өзүмдүн стилимде. Туулган күнгө биздин сыйлуу эжебиз Роза Отунбаеванын туулган күнүнө бир кафеде биздин саясатчылар олтуруп калыптыр. Мен официант кетти. Башында эле кабыл тилектер баштады. Президентибиз кабыл тилек айтып баштады. Роза эжегеш. Ишин болсун дейт. Молодец. Роза, мына мамлекетке пайдаң тийсең дагы. Көп жасайды. Рахмат, мен мына сөз кыскартайын. Көп жаса ошо болду деп президентибиз кабыл тилек айтып кетти. Андан соң президентибиз сен мына туулган күнгө келди. Мында уздап турбайсыңар дедилер. Роза эже, мен туулган күнү болуп жатат. Бирок мен бир ырдап берейин. Билесиңер, мен көбүнчө Бегиштин кыздарын жакшы көрөм. Кош келдиң Бишкекке. Бизде болуп бар теке. Рахмат дедилер. Андан соң калуу тилек Аскар Акаевга келдилер. Аскар Акаев, рахмат, эми рахмат мындай одаш беттим го. Андан соң Сапар Исаковга келди. Мындай да, эми мен калуу тилек айтыштан мурун сизге бир ырдап берейин. Бул чыгарма негизи меники да. Анан менин чоң энемдики да. Чоң энеме Имамбидин байке жазып бериптир да. Ошон деп калуу тилектер бүттү. Заказ берип баштады. Биринчи эле президентибиз заказ берди. Мен карап турам да. Бага улуттук табактардан, кыргыздын табактарынан уустун самсасынан ашак келип берди. Жаздым. Жазгандан кийин Роза эже заказ берип баштады. Эми негизи мен үйдөн кичине чай ичип келип алдым эле. Ошого мага кичине салат бересиң деп айтты. Андан соң Сапар Исаков заказ берип баштады. Мындай да, мен май жебейин да. Мага Самир эже айтты да, май жебей депчи. Ошого мен мага бир суу менен эле бир нан алып келип бер. Анын заказын жаздым. Ошентип калуу тилектер бүттү, шотту жаап баштады. Сапар Исаков баштады. Мындай да, мен иштен чыгып кеттим да, менде акча жок да. Ошого өзүңөр төлөп койгула. Дедилер. Роза эже дагы, менде кредитим бар. Ошого чогултуп койгула, эми туулган күн. Дедилер. Президент huzuruna dur. Her birine çekenine cevap veresin. Tamam, bırakla. Her birine çekenine cevap veresin. Ben özüm şotum төлөйүн президент Юсулумату президент Юсмага өзүнүн шотунун жапты. Андан сырткары мага 10.000 сом таштады. Квартирасы менен газ парасы төлөп ал деди. Вашингтон командасы чоң рахмат. Суроосын берет. Берегич. Бизде микрофондар депутат сыяктуу да бар, бирок иштебейт. Депутат эмес, просто сен үйлөнгөнсүң. Суроо. Мен душка түшүп жатканда ырдайм. А сен кошуналарга кантип тийишесиң? Кошуналаргабы? Менде кошуна жок, мен тоодо жашайм. Демек душта жоктур, Колчаларда бир Вашингтон командасы Алиев, Алмаз Шаршенович болду. Улантабыз, келиңиздер, Миң жылкы
Алатау командасы сізге сұрауын алмас береді. Келіңіз, Меңжілқа. Саламатсыздар. Оразаңыз қабыл болсын. Мен негізі бұл үйде 5 жылдан бері жатқан, шаң басып кеткен, анан харакет кылып атабыз. Мен атым негізі Меңжілқа. Негізі Меңжілқа дегенде эле сразу суроо берилет да, эмне үчүн Меңжілқа деп. Себеп дегенде Себеп дегенде мен жылқылардың арасында төрөлгөм. Анан мен негизи апам мени кичинекей кезимде ойлочу экен, ушу балам сүрөтчү болот окшойт деп. Себеп дегенде мен эртең менен төшөктөн турганда төшөккө Кыргызстан картасын чийип койчу экен. Атам болсо мен ырчы болот деп ойлочу экен. Себеп дегенде таңкы саат 6-га чейин ил ачкем. Опера болуп. Анан мектепке биринчи кадам таштадым. Биринчи кадам таштаганда мен ал жерден атаман болдум, биринчи атаман болдум. Бирок муну биринчи атаман укканда мени ушунчалык сабаган да. Анан мен ушу тамошону дагы өзүнчө бир мектепке окшоштурам да, бир классыма. Менин классымда дагы ушундай бир сулуу татынакай кыз бар, аны баарыбыз карачу элек, ал Замира Молдошева. Анан обязательно девушкасы бар бирөө болот да. Бул Урмат Усенов. Анан байы дагы болот, досторум чогото алган. Бул Имамидин байке. Жана класска жаңы келген балдар болот го. Эч нерсени билбеген дөпрасы болгон. Ал мен. Жана ошо класста эле эң улуусу болот. Баарынан улуусу 2-3 жыл көчпөй калган. Бул Рысбек байке. Жана обязательно бурчка тургузуп койгон бирөө болот. Бул Эрмек байке. Бирок эмнегедир бурчка тургузуп койгондор ушундай күчтүү келет экен да. Канча болгон. Жашообузда бардыгыбызды бир кандайдыр бир звуктар жаныбызда жүрөт экен да. Мисалы корккондо дың. Эгерде сиздин рахмат сизге. Эгерде сизге бир телефон чалуу келип калып, сиз телефонду алсаңыз, ал жакта эй, акмак карызды качан бересиң? Деген звук. Же болбосо мен бир сүйлөшкөн кызды болгом, аны узатып баратып каякта жайсың десем, кыз аскерде деди. Башка кыз менен сүйлөштүм. Сен кайсы жайсың десем, Марчевичте дедим. Анда таштадым, ана башка кыз менен сүйлөштүм, ал кыз Сокултта жашайт экен. Мен да ошол жакта жашайм. Зеки каршы иштебей калды, бирок чоң рахмат. Алмас, сұрауыңызды Меңжілқа беріңіз. Меңжілқа мен сұрауым мынандай. Замира же вообще красивая, умная, чачы прическаланганная. Ты тоже ничего такая. Нет, не надо. Дагы, не. Замира же вообще умная, красивая, чачы прическаланганная, дагы не. Телефон ковыряечная. Спасибо. Жана Меңжілқа сұрауыңды даярдап тұр, ал эми бизде кичинекей Эрланчик, Нур Ивент командасынын капитаны. Эрлан, келиңиз. Кааласаң стулга чыгып ал, келиңиз. Буларды уктуңар, эми мени угуп тынч. Салам достор, менин атым Эрлан. Жаш балага таянды деп ойлогула. Атак мен 13-дөмүн. Мен өзүмдү чоңдор менен салыштырам да, чоңдордо көп проблема бар. Мисалы кеч киргенде клубка кантип барам деген проблема болот, а менде кеч киргенде туалетке кантип барам деген проблема болот. Чоңдор бизнес кылып туруп кушкармаса, мен сүнөткө отуруп кушкармагам. Чоңдор менен кино көргөн жакпайт да, көрүп аткан жериңде уят жер келип калса, көздү жаап коесуңар го. Көздү жапкандан кийин сугун азайтпайсыңарбы?
берейин. Машина, скупка, продажа. Мектеп жөнүндө айтып берейинби? Биздин мектепте охранник байке ДПМден, Туруттан, физрадан берет. Анткени ал заводтун күйөөсү да. Эгерде классында молдун баласы окуп калса, тарых сабагы сөзсүз менен бүтөт. Мен дагы убагында сары соломда ал кезде жашоо кайф болчу да. Билесиңер да, кыргыздарда көрө басып көп. Жана Айгүлдай. Класста отуруп, ручкаң жукпай калса, эжең урушат да. Эки ручка салып жүрбөйсүңбү депчи. Өзүнүн ручкасы жукпай калса 5 мүнөттөн кийин кызыл ручка кимде бар дейт да. Ар бир эле мектепте мындай жаман кабинет болот го, парталары эскирген. Ал кабинетке кирип сен художниксиң да. Алта, лох. Вашингтон, келечеги чоң. Эң кызыгы парталардын астында свачканын түрү бар, калагаңды алып чайнай берсең болот да. Бир жолу мушташып кетип, балама жеп калдым. Жана Айгүлдай. Мен өз үй бүлөмдү сүйөм. Үйгө конок келгенде, үйдөгүлөр бактылуу да. Идиш сындырып койсом, эчтеке болбой жакшылыкка сынды дейт. Конок кеткенден кийин 3 күн жакшылык көрсөтөт. Барыбыз эле мындай кичеке кезде төшөккө сийип койсок керек э. Мен да төшөккө сие берип, апам урушуп, анан бир күн эрдик кылайын дедим да. Туруп барып паласка сийип таштадым. Зато төшөккө сийген жокмун. Нурбен командасы Эрлан Кубанычбек уулу. Эме, сен өйүңбү менен? Дальше. Өйүшүп көйдүңбү? Помидор мененби? Урматтуу көрөрмандар, бардык капитандарга, кол чабуулар, чоң рахмат.